Тууралап чечип берүүңүздөрдү суранам. Бул алтынды жабыш үчүн атайын башкорт жарыялап кайрылгандар жүрөткөнбүз. Ошо каттын жолу да келбей атат. Бул сыяктуу көйгөйлөр бүгүн Тогуз-Туроо районунда башкы прокурорго, тийиштүү жетекчилерге айтылды. Арасында өзүнүн жеке маселесин айтып, көзүнө жаш алган жашоочу да болду. Ал прокурор Курманкул Зулушевке Тогуз-Туроодогу сот, милиция, прокуратура органдарынын үстүнөн даттанды. Айтымында аталган кызматтар акыйкат чечим чыгарган эмес. 2021-жылы 19 апрелде ошо Каргашал күнү уулумду ушул айылдын эле тургуну мас абалында өтө катуу мас абалында катуу айдап келатып өзүнүн машинасы менен сүзүп өлтүрүп алганда ошол жерден эле каза болгон уулум. 3 күндөн кийин эле ошол биздин райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө өттү. Азыр мен бул жерге Курманкул Токтуралиевичке кайрылуумдун себеби өкүм чыкты. Мейли 4 жыл болсо дагы барып жазасын өтөсүн. 4 жыл деген аз. 4 жылда менин балам 16 жашка чыгып калмак. Тестери болуп чоңоймок. Канча жашта болчу балаңыз? 12ге толуп элек болчу. 15 жаш алтай болчу. Чоңоймок. Ал түрмөдөн чыгып келген менен эмне пайда? Мен баары утулдум да. Мен соттон уттум да айта албайм. Мен баары утулдум. Мен турмушта утулдум. Балам болсо бейгүнөө эчтегени күнүн көрбөй кетти. Азыр мен ошол случайга келген себеп ошол райондук прокуратуранын прокурору, помощник прокурор Кожокматов Мирландын тезинен чара көрүп бериңиз деп айтканга мен микрофондон жетишпей калдым. Себеби убакыт аз болуп калды. Мен айтып жетише албай калдым. Кожокматов Мирланга чара көрсүн. Тогуз-Туроо райондук соту Жыйында Макмал алтын комбинаты боюнча да сөз козголду. Анда комбинат азчылыкка гана иштеп, анын өзүрүн жалпы Тогуз-Туроолуктар көрбөй жатканы айтылды. Мындан сырткары райондук өнүктүрүү фонддору аймакка бөлүнгөн каражаттарда өз максатында пайдаланылбай жатканы баса белгиленди. Иштеп аткан алтын кени азыркы күнгө 36 жыл өмүр сүргөн экен. А бирок 36 жылда бизде бир 36 метр ушул асфальт жолу да түшкөн эмес. Тогуз-Туроонун элинин жашоо турмушу мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жолубуздун баары инфраструктуранын баары бузулган. Буга чейин бир дагы алтын комбинаттан башка бир да жолу мындай бир жумуш орундары түзүлүп, райондун элин жумуш менен камсыз кыла турган эчтеке жок. Мына ушуга баа берилип туруп, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзам чегинде бир чара көрүп бергиле деп туруп мен Курманкул Токтуралиевичке арыз менен дагы түшүндүрүү иштери менен дагы райондук фонддордон жанагы айыл өкмөттөрүнө долбоор түзүлүп акча которулуп аткан акчалар туура эмес жака кетип атат да, мындай туура эмес пайдаланылып атат. Толук пайдаланбай ушу коррупциялык элементтер пайда болуп атат. Ушуларга бир тиешелүү органдар жакшы көзөмөл жүргүзүү, анан жергиликтүү коомчулуктан ушу комиссияга кош керек да, сөз кошуп туруп, анан кийин ушуларды контролдоо болсо, мисалы бизге Кара Суу айыл өкмөтүндө суу чыгарабыз деп 950 000 акча которулган. Ошол акча менен суу толук чыккан жок. Бир 40% эле жумуш бүтүп токтоп калды. Мына ал акчалар каяка кетип атат. Анан ушундай белгисиз боюнча күмөн жаратат да аябай. Мындан сырткары эл тарабынан жеке маселелерден тартып, мектеп, бала бакча, жол, таза суу, спорт зал, коррупция көйгөйлөрү ортого ташталды. Алардын ар бир көйгөйүн башкы прокурор жеринде каттоого алдырды. Айтымында жазылып алынган арыздар 2 жума аралыгында каралып, тургундарга сөзсүз жооп берилери айтылды. Мына 2 саат ичинде сиздерден көйгөйлөрдүн баарын уктук. Прокуратурага 15 арыз келип түштү сиздерден. Эми ушул келип түшкөн 15 арызды кантип кандай чечилет мен сиздерге кайрадан түшүндүрүп коеюн. 2 жуманын ичинде чечим кабыл алабыз. Арыз ээлери менен бирге прокурорлор иштейт. Эптеп жана арыздан кутулуш эмес, чечиш жолдорун карайбыз. Бирок 15-тен ойлобоңуздар, сиздер жазган эле боюнча чечилип калат деп. Эгерде мыйзамга дал келбесе, мөөнөттөр өтөп, соттун чечимдери башка негиздер менен чече албасак, корутунду түзүп сиздерге түшүндүрөбүз. Анткени биз мыйзамды өлкөбүз да, сиздер ошо чечим менен макул болушуңар керек. Бардык маселелер кароосуз калбай, баардыгын карап чыгабыз. Бүгүн күнү үлгүрбөй калгандар сурооңорду калтырып кетсеңиздер болот. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Бул жолугушуунун жыйынтыгы менен бизде
министрлер кабинетинде иш-чара планы түзүлөт. Иш-чара планында жоопкерчиликтүү министрлик менен ведомстволордо аныкталат. Аларга мөөнөт коюлат. Анан ошол мөөнөттү жеке менин көзөмөлүмдө болот. Белгилей кетсек, эл менен болгон жерлердеги жыйындар өлкө башчынын тапшырмасына ылайык өтүүдө. Башкы прокурордун мындай эл көйгөйүн уккан жолугушуулар өлкөнүн бардык аймактарында өтүүдө. Бүгүн Жалал Абад облусундагы жолугушуулары тогуз-торо менен жыйынтыкталды. Анткени буга чейин облустун дээрлик бардык аймактарын кыдырган. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Тогуз-Торо району.